Өзбекстанда 9-кабаттан 3 баласы менен секирип каза табышкан 27 жаштагы келиндин жолдошу каргашалуу окуя болгон учурда кечээ ажылыкта жүргөн. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, маркум келин жолдошу менен Ташкент облусундагы жеке үйлөрдүн биринде жашаган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бирок өткөн жылдын сентябрь айында үйү өрттөнүп кетип, Сергели облусунда жашаган апасынын үйүнө көчүп барган. Жогорудагы окуялардын баары андан сырткары үй бүлөдөгү келишпестиктер келиндин психикасына таасирин тийгизгени айтылат. Тергөөгө чейинки текшерүү маалында келиндин жолдошу Сауд Арабияда кичээ ажылыкта сапарында жүргөнү маалым болду. Ошондой эле бардык версиялар, анын ичинде үй бүлөлүк чыр-чатактар, ошондой эле маркумдун психикалык өзгөрүүлөрү текшерилет. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси атайлап киши өлтүрүү жана 103-беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Эске салсак, кечээ 3-апрелде Өзбекстандын Сергели районунда 27 жаштагы келин 3 баласы менен 9-кабаттан секирип кеткен. Окуянын кесепетинен алардын баары каза болушкан. Ош шаарында 23 жаштагы келин киши колдуу болуп каза болду. Кылмышка шектелип, маркумдун күйөөсү кармалды. Маалыматты Кактус Кечи сайтына Ош ШИИБдин маалымат кызматынан билдиришти. Башкармалыктын маалыматына ылайык, 2-апрелде болжол менен саат 23:00 чамасында Акбура суусунун боюнан 2000-жылы туулган келиндин сөөгү табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 1995-жылы туулган жаран кармалган. Ал маркумдун күйөөсү. Кармалган жаран алгачкы көрсөтмөсүндө аялын кызганып, ошол күнү анын артынан аңдып, Набережная көчөсүндө олтурганда мойнуна бычак сайганын айткан. Окуядан кийин жардам көрсөтпөй кетип калганын кошумчалаган. Шектүү убактылуу кармоочуга киргизилип, тергөө уланууда. Жубайлар Кара Суу районунун тургундары.